Бүгүнкү көрсөтүүбүздө Бишкек шаарындагы Максатай Калыкова жетектеген Био Ала Тоо деп аталган элдик медицина борбору тууралуу сөз кылмакчыбыз. Саламатсыздарбы, ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Мен Максатай Калыкова, ушул Био Ала Тоо компаниясынын генеральный директорумун. Мен өзүм чөп дарылар менен негизинен ата тектен келген касиет. Мен өзүм ушу чөпкө аралашып иштеп атканыма 8 жыл болду. Бирок ушул Био Ала Тоо компаниясын ачканыма быйыл 3-чү жыл. 3-чү жыл болду да. Эми сиздерде ошону азыр тааныштырып өттүңүздөр, жалпысы канча продукция бар? Анан натыйжа жыйынтыгы кандай болууда байкооңузга караганда? Рахмат. Биздин продукциялар 30дан ашык продукцияларыбыз бар. Биздин продукцияларыбыз азыр 4-5 региондордо сатылып атат да, Ошто сатылып атат, Кара Сууда сатылып атат, Токмокто сатылып атат. Кудайга шүгүр, бизде результаттар аябай жакшы. Мисалы үчүн азыр менде 1000 жашар деген дарым кыргыз элим аябай жакшы алып атат. Биринчи очуртта сахарга аябай жакшы жардам берип атат. Не только сахарга, адамдын башынан баштап бутага чейин полный канды тазалайт. Кан тазаланганdan давление, сахар нормага түшөт. Кандын ичидеги курттарды тазалап атат. Жүрөк айтып бүткүстары, астма, бронхит, туберкулезго, суставтарга, зобко, гайморитке негизинен эле өз аты өзүдө 1000 жашар адамдын полный организмин очищать эткенге да. Эл азыр эң жакшы алган продукцияларымдын бири деп айтсам болот, эжеке. Эми ушундай чоң иштей баштап атыпсыздар. Бул деле оңойго турбаса керек, иш баштап кетүү. Негизги максатыңыздар кайсы болуп атат ошондо? Эми менин эң негизги максатым оорудун алдын алуу. Кыргыз элимдин ден соолугун чыңдоо, өмүрүн узартуу табигый чөптөр менен да, ушул менин эң негизги максатым. Эми мындан аркы дагы бир иш жагдайын кеңейтүү, же болбосо сыртка да экспортко чыгаруу деген да бир пландарыңыздар барбы алдыда? Азыркы күндөрдө биздин продукцияларыбыздын сапаттары аябай жакшы. Иши андан дагы жогорулатып, сапаттарын жогорулатып, документтерин иренттеп, мүмкүн болсо биз экспортко чыгаралы деген ниеттерибиз бар да. Биз көп ассортименттерди көбөйтүп, сапаттарын жакшыртып, ошол чет мамлекетке чыгарганга деген азыр даярданып атабыз да. Биринчи өзүм тууралуу айтсам, өзүм Ден соолук булагы борборунун негиздөөчүсү болом. Ошо Ден соолук булагы борборунун алкагында дени сак адам долбоорун иштетип келе жатабыз көп жылдан бери. Долбоордун максаты элибиздин ден соолугун чыңдоо, оорунун алдын алуу, жашоонун сапатын жакшыртуу. Ушул максатта экинчиден ушул өзүбүздүн традиционный медицина менен элдик медицинаны айкалыштыруу максатында көп иштерди кылып келе жатабыз. Ушул быйылкы жылы Ден соолук булагы борбору ушул табигый чөптөр менен продукция чыгарган компаниялар менен кызматташып атам. Ушул өзүбүздүн табигый чөптөрүнөн уникалдуу ден соолукту чыңдай турган продукцияларды чыгарыптыр. Мына өзүңүздөр көрүп жатасыздар. Ассортименти да аябай көп. Товарный вид, сапаты жогору, анан жакшы жыйынтыктарды, айыгууларды алып келип жатат. Мен дагы изилдеп атам, ошо оорулар менен жолугуп сүйлөшүп атам. Андан тышкары биз да өзүбүздүн борбордо ушул Био Ала Тоо компаниянын продукцияларын элге сунуштап, жакшы результаттарды ала баштадык. Бул эң негизгиси. Анткени азыркы учурда өзүңүздөр билесиздер, химикалык препараттар бир четинен ден соолукка пайдасы тийип, бир четинен ден соолукту кайра бузуп, талкалап турган маал болуп турат. Анткени химикалык препараттар эл тажап, табигый
био натуралдык чөптөргө, натуралдык тамактарга өтүп турган мал, анткени жашоо ошону талап кылып атат. Бул жаңы эле азыр чыга калган жок. Биздин ата-бабаларыбыз ушу табигый чөптөр менен гана дарыланып, орун алдын алып, эч кандай операция да кылган эмес, эч кандай өтүн ташын алдырбай эле жакшынакай өмүр сүрүшкөн. Керек болсо 100гө чыгып, керек болсо 100дөн ашып. Ошон үчүн азыркы убакыттын, азыркы доордун ушу кванттык өткөл мезгилде адамдын организме ушул натуралдык тамак аштар, натуралдык чөптөр өтө керек болуп атат. Анткени булар өтө пайдалуу, өтө жумшак, ошо адамдын ден соолугунун калыпташына, оорудан сакайышына тийгизген таасири зор да. Анан ошон үчүн эмне деп айтат элем, бул компанияга ийгилик каалайм. Мына карабайсыздар, эмне деген чөптөр убагы менен терет, кайсы жерден терет, ошонун баарын билет экен өндүрүшчү, аябай эмгекчил, жакшынакай ар бир мына чөптүн тийгизген таасирин, эмне кайсы ооруга жакшы, ошонун баардыгын жазып, түшүнүктүү кылып, эл менен иштегени өтө жогорку деңгээлде да. Анан сапаттары, эң негизги азыркы учурда элдин чөнтөгүнө да ылайык продукциялары. Өтө кымбат эмес, азыр 7 дубанда эл билет экен, колдонот экен. Мына эң жакшынакай мына Миң жашар, алтын тамыр, уулжан, мына боорго чөптөр турат, уйгак дейт. Мунун баары биздин талааларда, тоолордо бар да, жөн эле турат. Азыркы учурда Кыргызстан экономикасы кандай көтөрүлөт деп жатпайбызбы? Кыргызстан экономикасы чындыгында ушу экологиянын сактоо, кароо менен гана, экологиялык мына таза продукцияларды өндүрүү, ошолорду чогултуу жана башка иштерди аткаруу менен биз экономикасын көтөрсөк болот да. Бул ден соолукту гана чындабастан экономиканы да көтөргөн атат да. Ошон үчүн продукциялар өтө көп, баардык ооруларга почти баардыгына бар экен. Мен айткандай баалар татыктуу, ошон үчүн ушул продукцияларды биз да колдонуп ичип атабыз, элибизге сунуштап атабыз, Кудай буйрса. Андан тышкары биз Ден соолук булагы борбору ушул компаниянын иш кагаздарын иреттөөгө, анткени сатуу үчүн, элге бериш үчүн, керек болсо экспортко чыгарыш үчүн бүт документтерин иреттеп, пландап, жакшынакай ушул бир жакшы бир грамотный, илимий деңгээлге чыгарып ушул иштерди алып барууга чогуу кызматташып атабыз. Директору Максат айымга терең ыраазычылык, Азамат ошол иштердин баардыгын чын дили менен алып кетип атат да. Бул борборду издеп таап, тандаган дарысын ичип, инсульт өңдүү өтө оор илдеттерден сакайып жаткандар дагы бар экендигин баамдай алдык. Мен атым Нурсейит, мен инсульт болгом. 2,5 жылдан бери ичип атам, аябай пайда жаш экен. Мен мына колум түшпөйчү, шүндүк үчүн мына бир иштеп калды, жакшы. Аябай пайда зор экен. Мына сол жак бутумда оозчу эле уюп. Муңа да жакшы экен, оорубай калды да, жакшы. Немеде пайда зор экен буну ичкен адамгачы. Бирок итке да жакшы экен. Пайда зор экен муну. Дагы кайсысын ичип атасыз? Ушуну эле ичесизби же? Мен төлкө күч ала ичем. 2,5 жылдан бeri токтотпой ичем, бирок бир күндө бир мал ичем. Күчтүү экен демеге, күчтүү дар экен деп. Bunun kasiyeti aябай пайда зор экен. İçken adamга жакшы экен да бул. Кандай кылып ичесиз, айтсаңыз? 200 грамм сууду жылымылык кылып, ооз күйбөй турган кылып, 200 грамм сууга чайный ложкада бир кашык салып аралаштырып, бир күндө бир мал ачканын ичиш керек. Эртең менен ичип аласыз да? Мен түнү саат 4-тө туруп ичем, 2,5 жылдан бeri 4-тө туруп ичем. Баары таң кыла берет, 4-тө уктабайсың. Жок, ден соолук керек ичем бирок. Бул шлактарды да айдайт экен да, адам денесинде тердеп, бул ооруларды сийдик менен чыгардырат экен. Тез сийдирет да бул. Заң менен чыгат экен. Мыша пайда зор экен муну. Көргөндөр алып ичкиле, буту колу ооругандарга, Россияга барып иштегендерге пайдасы аябай зор бул. Россия сырыста бүт буту колу ооруйт. Ошонго жакшы. Рахмат. Билбейм, мен ичип атам, мага жакты бул, жакшы экен. Аты жөнүм Байыш. Бул жерде Дордойдо эже менен чогуу иштешебиз. 2 жыл болоюн деп калды.
Ошо эже эме дарылар жасайт. Мен ошо отуруп алып сатам да. Күчала жөнүндө айтып берейин, күчала. Күчала бул 7 түрлүү чөптөн жасалган. Анан бу жерде бүт эмелер жазылган, кайсы чөптөн баары жазылып турат. Ошо пайдалары бул простатитке кетет эң биринчи. Полиартрит, бронхитке кетет. Анан кийин жаш өткөн чоң аталардын, апалардын шай кетип алсырап күч кубат кетсе, ошолорго энергия күч берет да бул. Анан жаштарда ичсе боло берет. Анан көөрлөр залга тренировка кылганда ичет. Бул энергия күч берет да. Мен өзүм да канчамча ичип коерм мунан. Залга барганда. Сатып аткан энергетик ичип алышпайбы азырчы? Арасында составында химикат аралашкан. Агаранда бул демек пайдалуу экен да. Күчала пайдалуу, натуралдуу чөптөр. Агаранда мынау жакшы да. 18 жаштан өйдөсү иче берет муну. Үйлөнгөндөр баары эле иче берет, кете берет. Анан жумушта иштеп, оор жумушта иштегендерге да жакшы күч кубат, энергия берет да. Эртең менен ичип алат. Анан кечке чейин кубаттуу күчтүү жүрө берет да, энергия берет. Ошону таза ичкендер да көп, клиенттер келип дайыма алып турат да. Ошондо сиздин эме ишке кайрылгандар, сакайып кеткендер болуп атат да ушул продукциялар. Ооба, эми ичкендер көп. Анан оптом да сатабыз. Мында розницада мындай оптом бүт эле сатабыз. Адам атылган башында. Ооба. Канча турат ошондо? Чоңу 500 сом турат. Мындай ортончусу да бар мындай. Мунусу канча? Бул 200 сом. Арзан экен да. Мына арзан эле. Канчага жетет ошондо бул? Бул 1 айга жетет. Бул 15 күнгө жетет. Жакшы натуралдуу чөптөр да. Дагы кайсысы жөнүндө айтып бере аласыз? Дагы шимик деген бар бу жерде. Шимик кайда калды? Мына шимик деген. Бул дагы натуралдуу чөптөр. Чөп бал менен жасалган. Анан бул эмеге кетет. Грыжага жакшы. Грыжаны салып алгандан кийин муну ичсе бул сөөктөрдү бекемдейт дагы. Сорка сыяктуу бар го, ошондой кылып турандан кийин ичине кальций топтойт, витамин да бул. Сөөктөрдү бекемдейт. Анан суставтар органдарга да ичсе болот да, мындай сөөктү бекемдеп ошого кетет бул дагы. Бул да натуралдуу чөптөн жасалган. Негизи көбүнчөсү эле булар жалаң чөптөн жасалган продукциялар экен, э? Бүт эле чөптөн жасалган. Өзүбүз жасайбыз, ушу эжем жасайт. Каалоочулар чай кылып демдей ичем дегендер аны алса болот экен демек, э? Ооба. Балга ачып Чөптөр дагы бар. Өзүнчө чөп дарылар дагы бар. Мына эми бар дагы. Ашказан ооруга. Мекер деген аябай жакшы чөп. Бул дагы натуралдуу чөптөр, анан бал менен жасалган. жана ашказанда жара бар дегендер Ооба, ашказандын баарына кетет. Язва барбы, гастрит барбы, анан кийин тамак жей албай калабы, тамак жегенден кийин кыйналабы, баягы озон ачуу чыгат го, ошонун баарына кетет. Бул өзү 500 сом турат. Курс эмеси 3 банка болот мындай. Вообще 3 ичиш керек да. Толук кандуу айып кеткендер барбы ушулар? Айып кеткендер бар. 2 жылдан бери кыйналып жүргөндөр мындан бирди ичкендер результат көрүп атат да. Кийин кайра келип дагы ичип ичкендер дагы көп мындан да. Таза чөптөр да, булар ишеничтүү. Эч кандай зыяны жок. Көбүнчө сиздерге каяктан келип кайрылышат ошондо? Бизге ушу Кыргызстандан эле өзүбүздүн эле жарандар келип эле. Келе албай, бияка жете албайм дегендер. Жете албагандар заказ кылышат. Күчаланы заказ кылат, Миңжашар заказ кылат Москвага. Москвага, Казакстанга алып кеткендер. Телефон аркылуу эле байланышып салып ийесиңер. Телефондон заказ кылат, акчасын которо берет. Биз алып барып салып беребиз. Болосо тааныштарын жиберет. Тааныштары келип алып кетет. Алар ана сиздерге кайра жооп кайтарышабы? Айып аткандарын билдирип. Күчаланы Москвадан бир баласы алып кеткен. Мага бир канча күндөн кийин чалып, бул күчалаң аябай жакшы экен. Мындай кандай иштешет билбейм. Жумушка барам дейт. Күчаладан ичип алып бардым дейт. Ошо чарчоо сезими жок дейт. Аябай жакшы экен деп мактап, рахматын айтып чалды да мага. Демек күч кубат энергия берет. Ошо күч кубат энергия берет да, коркпой иче берсе болот да. Сүйүнүп баягы эже. Эртең ичип алам, кечке чейин баягы шайым мурда, шайым алсырап, шайым кетип атты эле дейт. Муну ичкенден кийин эчтеке баягы эмелер жоголду дейт. Күч кубат энергия болду дейт, кадимкидей дейт.
астык эме орнун түргөйүп, боор алмаштыруу, бөлөк алмаштыруу деген бир өнөкөт ушундай бир көйгөй жаралып атат. Ошого жетпей эле силерге кайтып байкандар барбы? Бизде көбү ооругандан кийин келип калды бул жакачы. Операциядан кийин. Уже аптеканын дарысын ичип болбой калгандан кийин бияка келип бизге кайрылат. Негизи алдын ала кайрылыш керек да. Болбой калганда анан чөпкө кайрылышат да. Мындай эмес, алдын ала ичсе болот. Алдын ала кайрылса өзгөчө жакшы болот. Ооба, алдын ала кайрылса жакшы болот да, ичип профилактикага тарыда ичсе болот. Мен өзүм да ичкем го күчөлөрдүн ошондой. 1000 жашар ичкен. Анан ошо Ал эми Ош жергесинен келген Лира айым баарынан дагы Бөө ала тоонун 1000 ооруга даба болчу дарысы 1000 жашардын касиети өзгөчө экендигин белгилеп өттү. Мен Нуралиева Лира. Мен бул 1000 жашар жөнүндө YouTube каналын көрүп калдык. Ошол Максат айды дарыларын рекламасын көргөндөн кийин апам сахар бар болчу, көп жылдан бери ооруйт эле. Бир эле сахар эмес, башка жерлерде ооруйт болчу да. Панкреатити бар эле, тамакты ылгап жейт эле. Аны абдан кыйналчу да тамак жегенден дагы. Ошого анан ошол 1000 жашарды заказ кылып алдырдык. Биз Ош тарапта жашайбыз да. Анан берген күндөн баштап эле апама жага баштады да. Анан мен өзүм дагы ичтим. Өзүм ашказаным ооруп ошондон ичтим, ошондон жакшы болдум да 1000 жашардан. Апама дагы аябай жакшы таасир этти, сахарлары түшүп, панкреатити жакшы болду. Анан ошол инструкциясы менен эле. Инструкциясы мисалы үчүн бир күндө эртең менен ачкарын, кечинде ачкарынча 100 грамм жылуу суу мененчи. Аралаштырып жеп турат. Ооба, сууга аралаштырып ичет. Себеби бул 1000 жашар биринчи эле ошол канды тазалайт экен да. Анан ошол кай жерде туура эмес бузулган жери болсо ошол жерде баары оңдойт экен да. Причинасын оңдойт экен. Ошонун эсебинен билбеген ооруларың дагы айыгат экен да. Бул көп 1001 түрдүү ооруга дары экен да. Анан мен бул дарыны канткенде ошо элге жеткирип, эми азыр Кыргызстанда көп эле адамдар ооруп атпайбы? Аябай оорулар көбөйүп кетти, боор оорулар көбөйүп кетти. Анан ошого канткенде ушуну Кыргызстанга жеткирсе болот. Өзүбүздүн жолун таппай кыйналгандар көп болуп атат. ошого кандай кылып жеткирсе болот деген ойдо келип, анан Максат ай менен келип сүйлөшүп ошол кара сууга Ошко ачтым да мен. Ошол Максат айдын дарыларын алып барып сатып, ошол элге жеткиликтүү болуп жетип атат. Анан ошол келип ичкендер мен мисалы үчүн 3 ай болуп калды сатканыма. Ошол 3 айдын ичинде аябай эле көп результат алдым да. Көп эле адамдар айыгып рахматын айтып, ыраазы болуп кетип атышат. Кайсы оорутан сакайып атат көбүнчө? Мисалы үчүн 1000 жашарды ичип атып эле сахардан айыккандар бар, давлениядан айыккандар бар. Анан чачы аппак, чачы кара болуп кеткендер да бар экен да. Мен аябай көп тармакта, көп тараптуу дары экен да булчу. Анан бир бул бронхитке, астмага да жакшы экен. Бир киши ырда ичкен, ошол кече ошол результат алдым. Ал дагы көп жылдан бери, канча 15 жылдан бери ырдай албай калган экен да. Анан ал ашказаным ооруп атат, ошого ичем деп ичип эле баягы кишинин үнү ачылып кетиптир. Куш келипсиз Батма эже. Жакшы келипсиз. Сиз дайым келип, ушинтип сүйлөп, айыккан жерлериңизди айтып, дайым кубандырып турасыз. Сиз аты жөнүңүздү, анан каерде жашайсыз, ошол жөнүндө тааныштырып кетсеңиз. Саламатсыздарбы? Мен Мардымарова Батма. 64 жаштамын. Телман айылында жашаймын. Телман атын орто мектебинде кыргыз тили жана адабиятын сабагынан чагып берип мугалим болуп иштейм. Мен Лираны мурдатан эле таанып,
Бұл уже екінші, үшінші жолы тартылып жатышым. Мен жақында мына ушул Қорғошунду июльдан бери ичип жатамын. Июль, август уже 3-чү ай кетет экен. Бұл Қорғошунду атын угуп эле коркуп жүрдүк. Жок, муну ичпейм, кой турман 1000 жашар ичип алайын деп. 6 ай 1000 жашар ичкенден кийин анан муну да ичип көрөйүнчү деп ичтим эле. Эффект аябай жакшы болду. Мына мен почти февральдан бери ушул 1000 жашарга 1000 жашардын дарысын ичкенден бери бир күн дагы бир да жолу давлениянын дарысын, сахардын дарысын иче элекмин. Кудайга мен Алла шүгүр бардык нерселерди жеп ичип, ойноп күлүп жүрөмүн. Настроениям дагы аябай жакшы, сабакка болгон кызыгуум дагы жакшы. Анан убакыт сааты менен Лира ушул ордунда болгон болсо эле чуркап Лирага келип жолугуп кетемин. Мына ушул Қорғошунду күкүрттүн данындай кылып ичиш керек дегенден мен иштим, уулум ичти, уулум экөөбүз ичип атабыз. Андан кийин ушудан мына скорый помощьтон экөөнү бир немеге салып алып туруп, башка бөлөк идишке. Менде мындай күчеланын идиши бар болчу. Ушуга скорый помощьтон экөөнү салып, анан мына Қорғошундан дагы 2 кашык салып туруп, экөөнү аралаштырып берип, буту колума сүйкөдүм эле, баламдын бутуна сүйкөдүм эле, аябай жакшы результат берди. Азыркы күндө балам дагы жакшы, Кудайга шүгүр. Баламды алып келейин десем, ушу иштен кол бошоп атат, аны да бир көрсөтүп реклама кылышым керек. Балам да аябай жакшы болуп жүрөт. Мына Қорғошунду коркпой алып ичиңиздер. Аябай жакшы экен Қорғошун. Болгону жатарда күкүрттүн данындай нерсени жеп алып туруп, бир чайпеле ысык чай менен оронуп жатып аласың ичип алгандан кийин. Андан кийин тамак жегенден кийин эле мына ушул каменный маслону 3 литр сууга аралаштырып туруп, чаңкаган сайын ичсең, аябай чаңкооңду кандырат экен. Келиңиз эже. Кандай жакшы болуп калдыңызбы? Жакшы, нормально. Дарыларды ичип? Ичип атам. Эже келгенде 2 ай мурун келип менден дары алып кетти эле. Ошол результаттарын дагы дарыларды алып, нормальный болуп калды. Пайда кылып атат. Кайсы дарыдан пайда көрдүңүз эже? Сиз азыр ушул дарыларды 1000 жашарданбы? Көзүм нормальный, сапар. Кичине калды. Башы көрүнмөсө да ана коянымда. Эndi ушул дарыны эмне кылып? Биринчи 1000 жашарды айтып бериңчи, кандай пайда көрдүңүз? Бул яшы нормальный. Сахарыңыз бар эле? Бир махал ичем. Шу сахарымга ичип атам. Сахарым 8ге түшүп калды да. Мурун канча болчу эле? Бирөөн ошо 19-20 ушунака эле да. Аз жакшы болуп калыпсыз да. Постоянно эмнеге барып, эndi монаны алып, уже нормально. Дагы кандай жерлер бул 1000 жашар көп жериңизге эме жакшы болушу мүмкүн да, неме? Чачты карайтырып атат мына. Мен чачым оппак деп мынака болуп калды. Тагынан кара чыгып атабы? Чыгып атат. Ондой результатты биринчи жолу угатам. Анан? Ашу. Пайдасы ушу да. Сон болуп атыра. Көзүм мынака нормальный болуп. Сиз ошондо биринчи алганда ушул дарылардын бүт баарын алып кеттиңиз эле да, ошондо псориазга да алдыңыз эле мунага? Псориазга мынандан алдым. Мохаремеге почкага ошока. Бул каменный масло минерал алгансыз. Ошо псориаз кандай таасир этти? Мына мен койдум, мына мен 2 алыпмын да мен. Буларыңыз бар да. Мына псориазыңыздан жакшы болдуңузбу? Жакшы болдум. Ана мына көз дарыны айтып бериңизчи. Көз дарыям мына томтуруп атам. 4 махалма 5 махалма касторкасы эле томтуруп атам. Бая биринчи келгенде айттыңыз го, ошону айтып берсеңиз, бая мындай кылганда көрбөйт элем деп. Биринчи башыма эле кыянда оппак болуп каларды да мына. Оппак. Адамам көрмөй, даже сурат ямпы. Эndi базар мани кылсам, жана нема болуп, бирок адам көрүнөт. Sekin açacak şekilde. Çünkü benim iki arka sahırdan da bu koydum. Edim onun makulup, ona koydum da. Жақсы бол, результат алып атасыз. Результат болуп нормально. Биринчи келгениңизде аябай шишик элеңиз, шишиктериңизден кетиптир, Кайсы дарын ичтиңиз?
угур кошунду, бышырылган угур кошун дейиштим. Анан эже дагы бир бакканын немесин берген порошогун, ошого тампон кылып экөөнү салып көр деген. Ошону салып жүрдүм женский жакачы. Анан угур кошунду женский жака деле ичип жүргөм да. Ал женский жагы эмес, полный ооруп эле айыктырат экен да. Мен баягы ооруган кол, буттарым деле оорубай баштады, баягы ашказандагы оорулар деле жоголду да. Тамак сиңирүүм деле жакшырып, баягы тандап жебей эле калдым да почтичи. Үйдөгүлөрдөн бөлүнүп эле сухарик менен тооктун этин кайнатып ушинтип жеп калат элем да, баягы кускандан кийинчи чаканы башыма коюп жатып алып 3 күн 4 күн вообще сүт азыктарын ичсем ооруйт элем. Ошо менен бир жыл ичип токтотуп коюп, дагы кайра күз келгенде дагы өзүнчө неме сиз болгон суп кызыкта болгондуман экинчисин алып дагы ичип баштадым. Аны Кара Балтадагы эле точкасынан алдым дагы. Ичип жүрүп түшпөдүм да, 1,5 жыл дегенде почти 2 жылды болуп калганда УЗИге жакында түштүм да. Түшсөм барсам кистаны айткан жок да, киста жок дейт. Анан мен айттым, 2 кистам бар болчу го десем, жок, эже киста жок экен. Миома бар экен, бирок аз дейт да, сырт тарабында 1,5 сантиметр деген миома, ал эч кандай коркунуч жок дебедим. Жанагы эле тарткан эжеге бардым да, кайра эле Орозалиева деп коет Кара Балтада. Ошого эле барып туруп тарттырдым, жакшы результат болду да. Аябай сүйүндүм, Максат эжеге сразу эле рахмат айттым телефондончу. Ал сизге барып жолугам деп. Сонун результат алыпсыз эже. Ичип коеюн деп келдим да. Ооба. Рахмат сизге. Баарыңыздар ичиңиздер. Мен көптөргө приват этип атам, коркушат экен да. Канчадан ичесиң өлүп калабыз дешет да. Бирок мен ооругандарга деле айтсам, ичип атып эле коркуп эле кайра врачтын айтканын аткарып калышат да. Врачтын айтканы эмес, Аллага тобокел кылып эле иче берсеңер результат болот экен да. Мына мен кусканым калып атат, тамакты азыр ылгыбай жеп атам. Плов жейин, эмне жейин жеп атам да. Агурсуну быйыл кышта жеп чыктым, бадырыңды, туздаган бадырыңды эле, салат деле жеп койдум да. Атак мен вообще тамакты вообще кыл тамак болуп калгам да. Өзүмчө отдельный тамак жасап жеп, ушинтип үйдөгүлөрдөн бөлүнүп жашап калдым. Башка көп ооруларыңыздан кутулупсуз да. Көп ооруман да кутулдум, миома кистадан да кутулдум да. Эми бир эле кичинекей миома калып, 2 миома болчу да. Ушу чачыңыздын учунан бутуңуздун учуна чейин оорулуп тазалайт да бул. Мен өзүмө ичкенде билинип атты да, баягы ысып, путумдун учунан баштап ысыйт. Анан мен путумду жерге койгондо эле мемечең музда койчу да. Жөн эле үшүп чыкчумун, чыйрыга берчүмүн да. Чыйрыгып эле жайдын күнүндө эле кийинип ушинте берчүмүн. Биз сөз кылып жаткан Био Алатоо элдик дарылоо борборунун жетекчиси Максатай Калыкова. Ары түшүктүү, ары жоопкерчиликтүү бул ишти баштоо оңойго турбагандыгын айтып, мындагы дары чөптөрдүн өзгөчөлүктөрү, дарычылык касиеттери тууралуу кеңири ой бөлүшкөн эле. Бул каменный масло, кыргыздарда теке жалак, же болбосо ак мумия деп элдерге кеңири белгилүү болуп келатат. Бул сахарга айтып бүткүс дары. Кээ бирлердин гангрена болуп бут чирип кетет го, ошолорго дагы эң биринчи гангренаны тазалай турган, же болбосо айыкпаган жараларга, рактарга интернетке кирип көрсөңүздөр, камень бессмертия, подарок гору деп жүрөт да. Мунун простатитке аябай жакшы жактары бар. Мисалы өттөгү, бөйрөктөгү кум туздарды укмуш жакшы түшүрө турган ушул да. Анан адамдын ичидеги токсин шлактарды укмуш тазалайт. Мисалы 3-4 күндөн кийин уже капкара болуп токсин шлактарды деген чыга баштайт да. Анан мунун бул жалаң эле дары чөптөрдөн же болбосо деген витаминден турбайт. Бул таштан сыгылып чыккан май болгон үчүн минералдан турат да. Менделеевдин 49 элементи бар мунун ичинде. Кальций, цинк, железо, золото, серебро, ушундай жалаң эле минералдардан турган үчүн адам баласына эң керектүү минералдар да. Айтып бүткүс, адамдын организмине керектүү минералдар бар. Ошондо алып көрсөтсөңүз кандай кылып ичет, кичинекей эле. Буну деген 3 литр булактын суусуна, же болбосо легендага даярдап алсак болот да, бир күндө 100 граммдан 3 маал ичсек болот. Если биз хлорлуу сууга даярдап ала турган болсок, хлор минералды жеп салат да. Ошон үчүн хлору жок сууга даярдап алып ичсек болот. Сахарга мисалы деген айтып бүткүс дары. Мисалы артрит, артроз, мына сөөктөгү сууктарды дагы тазалаганга эң жакшы жардам бере турган атагы чыккан таштын майы,
Ошондо кимдер кайрылып атат буга андай? Муну эл аябай жакшы билип атат. Менде деген Дордойдо менде аябай эл жакшы алат да, мына деген полный биринчи очурда токсин шлактарды тазалаганга аябай жакшы алышат. Сахарга жакшы алышат, начинающий рактарга, анан мына деген кетпеген жараларга могу жерде жазылып турат ата. Писариаз, герпес дейт, зуд дейт, ожог, рана дейт, простатит, воспаление, ушу недержание мочи, бүт организмде тазалай турган артрит, артроз, бүт эле деген кереметтарда бүт эле минерал бүт организмди очищать этет. Андан тышкары менде могу жерде шимик деген дарым бар. Бул деген биринчи очурда грыжага кетет. Экинчи очурда болсо сыныкка кетет. Мисалы үчүн сыныкты болсо, башка сыныкка дары ичкенде болсо деген ооруп атпайбы деген сынык күн бүркөлгөндө ооруп атпай, сынган жерчи бүткөн жер. А мунун жакшы сапаты даже күн бүркөлгөндө оорубайт да, аябай жакшы бүтүрөт да. Анан дагы жакшы жагы полиартрит, артрит, роматизмге, же болбосо недостатка кальций, мисалы апалар 60-70ке киргенде буттары ооруп атат да, кальций жетишпей, ошолорго дагы аябай жакшы жардам берет. Могу жерде болсо өттөгү, бөйрөктөгү кумдарды түшүргөн чөптөрүбүз бар. Булар болсо деген неме кылбайт. Дробит этпейт да, бул эритип түшүрөт, эч коркунучу жок. Бир күндө 2 литр суу ичиш керек да муну ичкенде. Анан могу жерде кара халила губактарагы деп Ибн Синанын китебинен алынган дагы бир дарыларыбыз бар. Булар болсо бөйрөктө, боордогу вирустарды аябай жакшы кетирет. Боор ооругандарга жакшы экен да? Боор ооругандарга жакшы. Могу жерде атагы чыккан кыргыздын алгысы бар. Алгы биринчи очурда деген боордун сиросуна, же болбосо боордун май басып азыр эле каждый второй адамдын курсагы чыгып турат. Ошол май баскандарга аябай жакшы деген кетирет. Сахарга айтып бүткүстары, жоон ичегилерди керемет дарылайт, керемет тазалай турган чөп болот. Чаткалдын алгысы. Андан тышкары бөрү карагат. Айтып бүткүсү витаминдин уюгу деп койсом болот. Бул витамин канды көбөйтөт. Мунун ичинде айтып бүткүс С витамин бар. Кан аз келиндерге, же болбосо кан аз адамдарга витаминге өтө бай деп койсом болот да, эл жакшы алат да, кан аздарга аябай жакшы колдонулат. Могу жерде менде мекер деген дарым бар. Бул болсо мекер, анан алтын тамыр деген чөптөн жасалат да, ашказандын жарасына, мисалы ашказанды кесип жарымын алып койсо да, ашказанды кадимкидей өстүрө турган касиетке, неме кызыл өңгөчтөгү жараларга, жоон ичегидеги жараларга, геморройдогу жараларды кетире турган кыргыздын атагы чыккан мекер чөбү. Андан тышкары менде могу жерде деген долононун вареньясы бар. Долононун вареньясы бар. Бул жүрөк ооруга айтып бүткүс дары. Бул бөрү карагаттын вареньясы, мен сиздерге айтып өттүм. Могул болсо жел кабыздын дарысы. Азыр деген көп эле жаш келиндердин көйгөйү болгон жел кабыз шишип кетишет, төрөттөн кийин суук тийип калат да, ошолордун дарысы. Андан тышкары мен сиздерге айта турган дагы дарыларым, дары чөптөрүм могу жерде угоргошун. Угоргошундун бул жерде 30%-тиги бул коркпой эле муну алып үйгө алып кетип колдонсо болот. 30% бир күндө эрте менен кечинде буудайдын даныдай эле колдонуп, ысык чайдан ичет. Мунун уже коркунучу жок, төлкү эле дарылык касиети калганда уусу чыгарылган. Кайнатылып, 2 күн кайнатылып бышырылганы. Эч коркунучу жок. Андан тышкары мына уйгактын ачытылгандары бар, соктору бар. Могу деген кыргыздын айтып өткөс алтын тамыры.
алтын тамырды илгертен эле кыргыз элим ичип келген ашказандын жарасына, бөйрөктүн ооруганына, простатитке, же болбосо катар кыздуу болгондо эркек балалуу бололу деп алтын тамыр ичишкен. Же болсо балалуу болбогондо тукумун улайбыз деп алтын тамыр ичкен. Ушул кыргыздын атагы чыккан алтын тамыр. Бул уулжан деген чөбүбүз Кыргызстан эле кыргыздар аябай жакшы билет. Уулжан чөп болгондо уулум өлбөй калбайт беле деп бир апанын арманы бар. Негизинен чачтан баштап бутка чейин бүт тазалайт, канды тазалайт, өпкөгө айтып бүткүстары, сөөктүн иштеги сууктарды тазалайт. Өз аты өзү да менин эң жакшы эл сүйүп алган продукциям. Бул менин миң жашарым. Атыга заты жарашып тургандай адамдын жашына жашылаган бул миң жашар. Сахарга айтып бүткүстары же азыр деген Кыргызстандын 20% сахарга алып, уже 20% кыргыз элим колдонуп, ыраазычылыктарын айтып түгөтө албай атышат. Не только Кыргызстан, азыр деген Россиядан, кече жакында мына Чечениядан ушундай заказдар түшүп эл жакшы алып атышат. Бул Кыргыздын атагы чыккан чөптөрү. Мол бор чөп. Деңиз деңгээлинен 5000 километр бийиктикте өсөт экен. Мисалы үчүн кээ бирлер көп ичип кан кусуп калганда дагы, боордон кан кусуп калганда дагы келип ошонун айыгып кетип басып жүргөндөр бар. Боорго айтып бүткүс дар экен да. 1000 сомдон сатылат бул чөп. Могу жерде болсо жүрөктүн деми деп айтылган могул чөбүм. Долононун гүлү, зверовой, жылан чөп, мелиса чөптөн 4 чөптүн курамы менен даярдалган, 4 чөптүн сбору менен даярдалган. Бул жүрөккө айтып бүткүс дары. Полный жүрөктү жөнгө сала турган элге керектүү чөптөрүм. Эл аябай жакшы алат. Мол давленияны калыбына келтире турган чөптөр: мелиса, чаберец, белый ак бознач и жол болсун деген 4 чөптөн турат. Бул чөптөрүм ушул бардыгы кыргыз элимдин ден соолугуну оңдой турган, өмүрүн узартканга колумдан келишинче салымымды кошконго аракет кылып атам. Сиздер муну ар бир чөптүн өзүнчө сезону бар да, терип, ооба, жардамчыларыңыз да болсо керек, ооба, ар бир чөптү өзүнүн сезону менен кургатылат, көлөккөгө кургатылат, өзүнүн убагы менен. Токмокто жашайм. Каримбекова Зарбиби Имералиевна уулум. Иштегениме дарыгерчилик кесипти аркалаганыма 28 жыл болду. Ал эми Максатай Калыкова менен иштегениме 3-4 жылдын жүзү болду. Максатай Калыкованын офисинде олтурам. Толтура дарылары бар. Булар таза экологический дарылар. Биодобавкалар бар, организмге эң пайдалуу. Мусор шлактардан тазалайт. Мисалы, алгы берсең аман калбайт беле деп алгы чөбүн пайдаланабыз. Кыргызстандын бардык чөптөрү таза. Ошондо сиздин байкооңузга караганда кайсы ооруга кайсы дарысы шифа болуп атат? Биринчиден бардык эле дарылар абдан мыкты, пайдалуу. Ким кандай оорусу менен келип, чын ниетинен алып ичип пайдаланса, туура чечими чыгат. Бардык чөптөр таза экологический чөптөр. Себеби буларда химия жок биринчиден. Экинчиден абдан таза, аккуратный жасалган, өз учурунда терилген, пайдаланган. Дарыгерлердин көзөмөлүндө булар. Лабораториядан өткөн, дистилленген. Дарынын сапаты жакшы, мыкты. Өзүңүз кайсынысын иштейсиз ошондо? Мен өзүм бардык дарылардан кишилерге алып барып бергенмин, сатканмын, ичкенмин. Мисалы, миң жашарды иштик, уулжанды пайдаландык, сырез печенге, опухолдерге кетти мына миң жашарлар. Уулжан, алтын тамыр. Көбүнчөсүн ушуларды сурайт экен дейли. Эл сурайт, себеби чөптөрүнү сурайт. Билген кишилер негизи ушул офистен алса пайдалуу. Сиздин эми байкооңузга караганда ушу көп жылдан бери келип кызматташам да. Кызматташам. Эл арасында карап көргөндө деле эл ичинде мурунку жылдарга салыштырмалуу оорунун саны көбөйүп атпайбы?
туура. Анан көбүнчө кимдер көбүрөөк кызыгат экен ушундай чөп-чар менен дарыланууга? Негизи больница чыгарып таштап акырында эч дабасы табылбаган кишилер арга жок келет. Алдын алып келип ичсе абдан жакшы болот. Себеби больница айыктырылгандан кийин арга жок келип ичип айыгып кеткендер толуп тура. Кандай каалооңуз бар өзүңүздүн? Менин каалоом баардык кыргызстандыктарга айтар элем, өзүңөрдө турган таза накта продукциядан алып ичкиле. Химия ичкенде мисалы бир чөп химия ичеттер, ал башка ичкендери боорун талкалайт, өтүн талкалайт, боорун талкалайт. А бул накта таза чөптөр эч жерге зыян тийбейт. Мисалы арык малдарды эле жайлоого жиберсең, күзүндө жылтылдап кандай таза чөптөрдү жеп, ден соолукту аябай семирип келет. Адамзаттагы баардык шлак мусурларды таза чөптөр менен дарыласа, эч бир жерде оору калбайт. Эгерде ушу сиз жашаган аймакта Токмок чергесинде ушул оорунун шыпасын тапкан ушул дарыларды алсам болот эле, кантип байыламын дегендерге айтып коебузбу дарегиңизди? Айтып коем, себеби билеттер 2020-жылы Сереспеченде мисалы нарында айтбүү деген келин таза боорду пересадка Индияга барып пересадка кыл деди. Жалаң ушул дарылардан дары жасап алып барып берип мына айыгып кетти. Таптаза айыгып чыкты мына, Кудайга шүгүр. Миңдеген кишилер айыкты. Менин дарегим Токмокто, Сагзооддо жашайм. Токмоговская 8Ада турам. 28 жылдан бери элдик дарыгермин. Ушул коомдо иштейм. Булардын биримин мен дагы. Телефонуңуз кандай? Телефонум 0705 92 90 30. Мына бул офистен келип алсындар, менден барып алсындар. Булардын биздин эң башыбызда турган Дүшө чомо уулу бар. Ал киши дагы Кыргызстандын табигаты таза дарыларын терет. Бизге кыл тамыр чөрнөгүн берген, китебин окуп, көп пайдалуу кеңештерин уктук. Максат айларында дарылары абдан мыкты. Мен эч бир дарысынан зыян тарткан жокмун, шыпасыз калган эмес кишилер. Баары ыраазы, алып ичкендер баары. Халықтың саламаттыгы үчүн аз да болсо салым кошуу аракетин көрүп жатышкан Максатай Калык оба башында турган Бөө Ала Тоо элдик медицина борборунун мындан аркы иштерин дагы ийгиликтер коштоп, калың элдин алкуусуна арзый беришсин демекчибиз.